Рахмат. Ал эми азыр чыгып атат, күлкүлөр болуп атат, ырлар болуп атат. Ар ким өзүнүн возрастына жараша татынакай ырларды тандап, өзүнө ылайык тамашаларды айтып атышат дегенде, 18 жаштагылар 18 жаш жөндөрдү деп атат, 30дагылар 30 жаш жөндөрдү деп атат. Но 50гө чыгып калган эжелерибиз менен агаларыбыз, чото биз картайып калдык окшойт, эми ырдабай эле коелу деп атты эле. Бекборбиев деген агабыз бир жакшы ыр жазды. 50 жаш келдиңби, келген болсоң бери бас. Деди эле. 50 жаш менен баары тең түш болуп калды. Мен 50 жашта эркек картайып калат деп жүрөптүрмүн тугандар. Көрсө 50 жаш эркектин эң акыркы последний переходный возраст болот экен. Ошон үчүн 50гө чыкканда кутуруп кеткен агаларга тийишпей эле жеңелер. Акыркы переходный возраст. 60га чыкканда сулууларга суктанууга акын бар деп эле табылат экен. Себеби ошолорду карасаңыздар, текстери точно 60 жашка туура келет да, мындайга 20мда мен мынчалык көппөгөн. 20мда чөнтөгүңдө 20 сом жок болсо чокуңа көбөсүң. 30умда дагы мен мынчалык көппөгөн дейт. 30уңда бала чакалуу бол, эки жагыңды жыйнай албай атсаң каяка көбөсүң. 60га чыкканда балдардын бардыгын үйлөндүрүп бөлүп коюп, бизнести жолго салып коюп, акчаны чөнтөккө басып коюп, жыпты алып коюп, болгону возраст өтүп кеткен. Отурасың жиптин ичинде, сулууларга суктанууга акын бар. Ал эми 70-80 жаштагы аталар, апалар деле ырдайт. Бирок алар ырдап атканда биз маани бербейт экенбиз да, булар оюнан чыгарып алып бирдемкени ырдай бердим, карып калды окшойт депчи. Жок, алар нак ырдын ырын ошолор ырдайт экен. Алар ырдап атып кулакка тээп ырдайт экен. Байкайсыздарбы жана? Небере мени кыйнасын, кыйнаса деле мейличи, теттигилүүкө сыйласын деп эле келин менен балага тийише берет. Негизи жашоодо аял зат жөнүндө не бир деген тамашалар айтылды, бирок аял заты сиздер эң бактылуу экенсиздер. Себеби дегенде жашоодо эң көп сүйлөгөн аял заты болот экен, эң көп кайгырган аял заты болот экен, эң көп түйшүк тарткан аял заты болот экен. Анан таң калыштуусу эң көп жашаганда сиздер экенсиздер. Карачы. Көчөгө чыгып аял заты баса турган болсо, любой эркек суктануу менен карайт экен. Даже аксакалдар да таякка бир таянып карап коет экен. Кыз келиндер жүрөбү дегендей кылыпчы. Ал эми эркекти караганда эле киш жок, нарат берип кетпешин, Бир айылга келин болуп барып калсаңыздар, целый айыл көчүп келип көрөт экен. Келин келди деп мындай. Эркек келди көргөн көргөсүңөрбү? Карачы, кандай бак. Ошол үйгө келин болуп киргенде көшөгөнүн бурчуна 2 метр жерге эле келин болуп кирет экенсиңер дагы 20 жылдан кийин ошол үйдү целый огородтон бери башкара баштайт экенсиң. Не деген бакыт бирөөнүн үйүн басып алган. Ал эми эң биринчи туң уулуңарды жарык дүйнөгө алып келгенде, радомдо бала жытына мас болуп бала эркелетип жатат экенсиздер. Ал эми эркектер радомдун айланасында эмнеге мас болгонун билбейм, бири-бирин эркелетип жатып калышы мүмкүн. Карачы, кандай бак. Ал эми барып картайганда башта апапакай жолук, үстүдө саймалы чапан, генерал болуп төрдө олтуруп калат. Армиясы көйү. Эркекчи. Мен айтканда жашайсың, мен деген эркек деп коет, үйдө эркек башкарыш керек. Эркек деп эле кыйкырып аткан угасың. 60тан ашкандан кийин любой эркегин качагар болуп калат экен. Жанагы генералдын качагары. Мештин түбүндө эле көмүр салып коелу, көзүн жылдыратып эле генералды карап эле. Ашыкча лишний эчтеке сүйлөй албайт ушунда. Генерал чекесинен тер чыгып, чайдан ичип, сал көмүрдөн деп коюу. Ал эми жаш кезинде көбүрөөк косяк кетирип алган эркектер генерал жизнь карабайт. Кечке отчуга чыпылдат ошол жердечи. Аял зат ушунча акылдуу болот экен, акылыңыздарга шек жок. Булар генерал болуш үчүн баргандан баштап армия топтой баштайт экен. Армияны эркек өзү эле топтоп берет экен. Мо чуркап жүргөн бала чаканын баардыгы бүт апасынын сөзүн сүйлөйт, байкайсыздарбы? Атасынын сөзүн сүйлөгөн чанда эле. Себеби дегенде бала чоңойтуп атканда өзүнө тартып, апалар өздөрү жакшы көрүнүп, аталарды жаман көрсөтүп, саясат жүргүзүп баштайт экен. Себеби байкап калдым да, мындай үйдө бала чака чуркап ойноп атканда апалар ордунан турат да өздөрү жаман көрүнгүсү келбейт. Ай, чуркаба, акыр, азыр атаң ойгонуп келсе ширагың чагып кой, жүрүт. Байкуш эркек үйүндө уктап жатып эле жаман көрүнө баштайт экен баягы жерде.
ушу атам жокто кенен ойноп алайын деп дагы нары бери чуркап ойносо анда да коркутат экенсиздер. Шашпа. Атаң келсин жумушта. Өлтүрөт сени. Байкабай баласын уруп алган болсо анда да актанып кетет экен. Дагы жакшы мен болуп калдым. Атаң болгондо вообще өлмөксүң сен ушул жерде. Анам рахмат. Ана мынагы 9-10 класста окуп атканда вечерге баргың келет, ким жакын, апа жакын, а? Апаңа чыркап барасың да, апа, вечерге барып келейинчи десең. Кокуй, угуспа. Атаң укса экөөбүздү кошуп соёт дейт го. Ошо күндөн баштап эле атаң көзүңө террорист да. Бул биздин эмне кылып жүрөт? Вообще жакшылык көрсөтпөгөн киши экен. Ушул кишинин айынан көп чакырбай калдым деп элечи. Өзүнөн өзү эле апасына ооп кетет экен бачы. Анан бала шаарга барат экен, иштейт экен, эң биринчи айлык алганда кимди эстейт? Апасына жоолук алып берет, көйнөк алып берет, шуба алып берет, алтын алып берет. Атасына эмне алып берет? Российский герзоётүк, гуфайка. Уже өзүнүн атасын качагарлыкка даярдай баштайт болчу. Ошолор келгенде эле эркек түшүнөт экен, уже качагар болуп калып ишти баштай берели анан деп анан сегин ишке өтө баштайт экен да. Үйгө мындай куда сөөк келип калганда деле карасаңыздар, мындай куда түшүп келип калганда деп мындай карайт да, тиги качагар болуп калган болсо, кудагый каякта, кудагый менен сүйлөшөлү дедилек дейт. Кудагый да сыр бербейт го, атасы менен сүйлөшүш керек деп туруп, атасын көзүп менен башкарат го, пульт менен бияктан мындай. Апасы чечет деп коет, анан ошо ишке чыгып кетет, ошо менен бүтөт да. Анан апалар мындай кийин картайганда мындай подружкалары көп, аябай катташтары көбөйөт го. Аталар жалгыз калып калат го, байкайсыздарбы? Жалгыз эле калып эле, эрчип алайын десе, сен жаш кезинде жүргөнсүң, отур ошо жерде. Болду, лишний эчтеке сүйлөп калып кетет да, мындай кароолчудай болуп калып кетет. Апалар жүрөт ошо. Анан ошентип 80-90го чыккан аталарды карасаңыздар, мындай эшикке чыга калып эле Кудайга жалдырай берет го. Садаган кетейин Кудай, ушу кемпирдин алдын алып кетпесең, бия болбой калды окшойт деп элечи. Калкыбашты. Албетте, мунун баары тамаша сөз го. Аталардын темирдей катуу тарбиясы, апалардын мээримдүү жумшак тарбиясы аралашканда гана акыл эстүү, зың кыйган уул кыздар тарбия алып чоңойот экен. Аталарыбыз эч убакта качагар болбосун, төрүбүздө олтурсун. Качагарлыкты мына биз кылалы. Биз аталарга кызмат кылсак, биздин балдар бизге сөзсүз кызмат кылат. Рахмат. О качагарлар деп койсом, могу кыздар жыргап атат. Могу жекте жигиттерди карап алып, будущий качагар дечи. Качагарларды шылдыңдап көп күлө бербегиле. Качагар бир күн от жакпай койсо, генерал Сел армиясы менен тоң калышы мүмкүн.